Япон боордошторубуз бир жылдан бери Жайка компаниясында ыктыярчы болуп кыргыз балдарга англис тилинен сабак берип келишет. Алар кыргыз тилин 4 айдын ичинде үйрөнүп, кыргыздын баалуу аспа болгон комузда кол ойнотушуп 15ке жакын көөнү үйрөнүшкөн. Ошондой эле кыргыз кийимин кийишип, аздик тутуп келишет. Менин атым Юрий, Япониядан келген. Мен Жайка деген Япониянын фирмасында иштейм. Азыр мектепте англис тилинен сабак берем. Анда бул жактагы коноктор менен да таанышсак, атыңыз ким сиздин? Менин атым Таке. Мен Жайкада Жайка кызмат керимин. Жайкада иштейт. Бир жыл болуп калды, э? Ооба, бир жыл болду. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Михо. Мен да мектепте англис тилин сабак берем. Сиздин атыңыз? Менин атым Хирош. Мен дагы англисча мухариммин. Менин атым Такая. Мен мухариммин. Тура. Ооба. Юрий айым, айтсаңыз, ушул Кыргызстанга канчанчы ирет келип атасыз? Же биринчи жолу келдиңизби? Биринчи жолу келдим. Кандай сезимдер болду сизде Кыргызстанды биринчи алгач ирет көргөндө? Мен биринчи Кыргызстанга келгенде жаратылыш аябай кооз деп таң калдым. Анда адамдар дагы аябай жакшы, меймандос. Анда мага аябай жардам берет. Ошондуктан Кыргызстан мага аябай жагат. Кыргыз тилин каяктан үйрөнүп алдыңыз? Кыргыз тилин дегенде мен Японияда Кыргызстандан келген мугалим иштечү. Андан кыргыз тили үйрөндүм. Канча ай болду? 3 ай үйрөндүм. Андан Кыргызстанга келгенден кийин дагы кыргыз мугалимден 1 ай үйрөндүм. Ошондо 4 айдын аралыгында эле үйрөнүп алган экенсиз да, э? Бирок аябай кыйын болот. Биз маектешип жаткан учурда сейил бактан ары өткөн жарандар япондордун кийип турган улуттук кыргыз кийимдерине суктанышып, алар менен сүрөткө түшүп алууну суранышты. Айтсаңыз, ошол Кыргызстанга келип, кайсыл жерлерге бардыңыз? Кандай жерлерди көрдүңүз? Мен Ысык Кыргы жана Соң Кыргы, Нарынга, кандай? Жарарабадка, Тараска баргам. Көп жерге барган экенсиз. Ооба да. Кайсы жерлери өзгөчө жакты сизге? Өзгөчө Соңкул деген мага аябай жакты. Анда Соңкул эмнеси менен кооз экен? Кандай десем, кул аябай терем. Жана тоорорунун көлүнүн арасында тоорору көп. Анан аябай абаз таза экен, ошондуктан мага аябай жагат. Ушул Кыргызстанга келгенде эң биринчи кайсыл тамакты жеп көрдүңүз? Анан азыр сизге биздин кайсыл даамдар жагат? Мен эң биринчи Кыргызстанга келгенде лагуман деген тамакты жеп көрдүм. Мага аябай жакты. Бирок мен сабак арганда кыргыз тили мугалим мага дундама деген үйдөн жасалган тамак жасап берди да. Мага аябай жакты. Аябай даамдуу деп ойлодум. Анан өзүңүз дагы тамак жасаганды үйрөнүп атасызбы? Же болбосо үйрөнүп алдыңызбы? Азыр үйрөнүп жатам. Мисалы, борсок деген тамак бар го. Борсок жасап көрдүм. Бирок анча мынча экен. Камырын дагы өзүңүз даярдадыңыз? Ооба, бирок андай жумушак эмес, кичине катуу болуп калды да. Чен болсок эмес деп ойлодум мен биринчи жасаганда. Азыр аракет кылып жатам. 5 бармакты жеп көрдүңүз? Ооба, жеп көрдүм. Нарындан жеп көрдүм. Мага жагат.
Сиздер барыңыздар ушул жалпы командаңыздар менен барып кыдырдыңыздар окшойт, э? Ооба. Саякатка барып, анан жолбой Бишкекте иштейбиз. Айтсаңыз, ушул иштеп жатканда кандай кызыктуу учурлар болуп атат? Кыргыз окуучуларга сабак берген кандай экен? Ушул эмоциялар менен бөлүшсөңүз. Анда Японияда кандай десем, окуучулар аябай тынчтык отурушат да. Тынч отурушат. Бирок Кыргызстанда окуучулар абдан активдүү, анан өзүм айтсам болобу деп дайыма активдүү катышат. Ошондуктан мага аябай кандай десем, Жакты алардын ооба. Ушул Япон менен Кыргыз элинин ортосундагы айырмачылыктар, анан кийин окшоштуктар эли боюнча айтып берсеңиз. Япондорго караганда кыргызстандыктар аябай меймандос деп ойлойм. Мисалы, биринчи таанышкан кишини дагы үйгө чакырып, анан аябай жагымдуу тосушат. Ошондуктан мага аябай жагат. Сиз кыргыздардын үйүнө конокто болдуңуз да? Ооба, бир же 2 жолу. Кандай сыйлашты сиздерди? Биринчи мен аябай көп тамактары дасторконго бар экен деп таң калдым. Анан көп жегиле, чай ичкиле деп токтобой ошентип айтышат да. Мен аябай таң калдым, жана аябай жакшы, кандай десем, салыт экен деп ойлодум. Жакшы салт экен деп. Ооба. Айтсаңыздар, ушул кыргыздын аспабын кайсыл жактан үйрөнүп алдыңыздар? Канча убакытта үйрөндүңүздөр? Комуз үйрөнүп баштаганыбызга 1 жыл болду, Анан кыргыз комуз мугалиминен үйрөнүп жатабыз. Башында кайсыл күнү үйрөндүңүз алгач? Эң башында кербезим болдубу? Ооба, кербезим деген аябай кыска, аябай жакшынакай күнүн баштап үйрөнүп баштадык. Азыркы учурда канча күнү билесиз, черте аласыз? 10 ашык, 15 ооба, ошондой. Комузда гана кол ойното аласыз, же дагы башка аспаптарда ойной аласызбы? Мен болсо комуз гана чертей алам, бирок Михо болсо башка аспаптарда ойнойт. Комуздан башка кайсыл аспаптарда ойной аласыз? Мен чопочор жана сыбызыгыда ойнойм. Аларды деле 1 жылда үйрөндүңүз да? Жок, жарым жыл болду. Баарыңыздар сон болуп кыргыз кийимин кийип турасыздар. Анан ушул улуттук кийимдерди өзүңүздөр атайын тиктиртип алдыңыздарбы же кайсыл жактан алдыңыздар? Мен болсо бизге комуз үйрөтүп жаткан эжеден алдым. Өзүңүздүн ушундай улуттук кийимдериңиз барбы кыргызча? Менин үйүмдө эмеси бар да. Баягы чыптама. Чыптама. Ооба, чыптама бар. Аябай жакшынакай. Ош базардан сатып бардым. Биз кыргыз тилин жана Кыргызстанды сүйүбүз.